Арыстанбек Абдуллаевдин сөөгү Бишкектеги өз үйүнөн чыгып, ага айылдаш, санаалаштар катышты. Маркумдун зыйнатында эскерүү сөздөрү жана анын ишмердүүлүгү, кайрымдуулук иштери айтылды. Ушу папам кайсы жылы революция болду билбейм. Ошол жылдары малый, средний бизнеске колдоо көрсөтөм деп телевидениядан чыгып, бир топ эл келген, баарына жардам берген, проценти жок. Азыркы күнгө чейин ошолор карызы бар көбү. Папам көп эле кайрымдуулук кылып жүрдөрдү. Мектеп, садиктердин ремонтун кылып жүрдүк. Мүрзөлөрдүн тосмолорун кылып жүрдүк. Ал нерселер айтылбайт экен негизи. Акыркы желанием болсо, папа кандай исти киймас койду деп сурайт элем. Эми унун мен эмгектерин асын эле айтайын. Дыйкан айылына мечит салды, көрүстөндөрүбүздү тосту, садигибиз, жолубузду, соляркабыздан бери ар бирибизге берчү эле. Мен эми эмне дейм, кайраттык кылгыла, үй бүлөбүздү терең кайгырам. Жараткан Алла, жакшы кылган Алла, ибадаттар кабыл кылып Алла. Абдуллаевдин жаназасы окулган соң сөөгү Бишкек четиндеги Орок айылындагы көрүстөнгө коюлду. Башкы прокуратура абакта каза тапкан Абдуллаевдин өлүмүнө байланыштуу тергөөгө чейинки текшерүү башталганын кабарлады. Көзөмөл органдын текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берилет. Абдуллаевдин денесин кароо учурунда маркумдун мойнунда зымдын изинен башка күч колдонудан чыккан башка жарааттар бар экендиги аныкталган эмес. Анын өлүмүнүн келип чыгуу себебин аныктоо үчүн соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук трассологиялык, соттук психиатриялык жана башка тийиштүү амалдары жүргүзүлүүдө. Мунун алдында ЛТР мамлекеттик телеканалы абакта каза тапкан Абдуллаевдин акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет жарыялаган. Анда кабарчы маркумдун өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн деп билдирген. Репортажда 31-чи абактын жетекчиси Кайрат Рымбеков Абдуллаев ашканада сүлгү менен электр чайнектин шнуруна асынып калганы 5 январда таңкы саат 5:15 аныкталганын маалымдаган. Арыстанбек Абдуллаевдин жакындары анын өлүмүн тыкыр иликтенишин талап кылып жатышат. Алар Абдуллаевдин саламаттыгы жакшы болгонун айтып, бирок эмне себептен номер 1 абактан номер 31 түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын белгилешет. Адилеттүү чечим чыгарып берсин. Ушу атамдын мойнунда 3 из калыптыр. Бирөөсү түз мындай. Бирөөсү өйдөрөк, бирөөсү дагы бир тартылган. Өзү муну өлө турчу киши бир из менен өлөт деп бардык эксперттер айтып атат. Ушул адилеттүү бир чечим до конца тергеп бергениңерди сурайм. Абдуллаевдин өлүмүнө байланыштуу жаза аткаруу кызматы ички иликтөөсүн жүргүзүүдө. Юстиция министрлиги атайын комиссия түздү. Ички иштер министрлиги дагы тергөө чейинки териштирүүнү баштады. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына алайык. Абдуллаевке инсанияттын такталбаган психотикалык бузулушу, галлюцинация деген алдын ала дарт аныктамасы коюлуп, 28 декабрда дарыгер психиатрдын сунуштамасы менен Бишкектин номер 1 тергөө абагынан Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесине которулган. Социал тармактарда дагы Арыстанбек Абдуллаевдин абакта каза болгонун териштирүү керек деген пикирлер жазылып жатат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай суроолорду тизмектеди. Арыстан алайды өз жанын кыюуга мажбур кылган кандай жагдайлар болгон, ал жагдайлар кандайча түзүлгөн? Ошол жагдайларды түзүүгө карата бирөөлөр тарабынан кыймыл аракеттер болгонбу? Болсо алар мыйзамдуубу же жокпу? Арыстан алайды камакта кармоонун зарылчылыгы бар беле же жок беле? Эмне себептен түнү бою ал жер кароосуз калган? Же түнү бою камактагылар ээн эркин басып жүрө беришеби? Арыстан алай психикалык жактан жабыр тартып жатканы аныкталгандан кийин эмне себептен атайын ооруканага эмес түрмөнүн бейтапканасына жөнөтүлгөн? Улуттук коопсуздук комитети Арыстанбек Абдуллаевди диний касыттык козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган.
Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. 55 жаштагы Арыстанбек Абдуллаев 1990-жылдардын башынан тарта ишкерлик менен алектенген. Ал алгач күйүүчү май бизнес менен алектенсе, кийин курулуш тармагында дагы ишкерлик кылган. 2010-жылдан тарта саясатка аралашып, 2011, 2017 жана 2021-жылдары өткөн президенттик шайлоолордо талапкерлигин койгон. Ал Сооронбай Жээнбековдун бийлигин, ал эми соңку президенттик шайлоодогу дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Ал табият мыйзамдарын өз алдынча чечмелөөгө аракет кылып, пикири менен бөлүшүп турган. Анын кыш болбойт, мен Кудаймын деген сыяктуу билдирүүлөрү талкууга түшүп, коомдо айрым түшүнбөстүктөрдү пайда кылган. Арыстанбек Абдуллаевдин жакындары маркум Кыргыздын улуттук өзөгүн табуу, баалуулуктарды коргоо боюнча аракет кылганын билдиришүүдө. Токтосун Шамбетов, Азиз Самарбеков, Азаттык.